кыска эле жооп бергенди үйрөнсөңөр, мындай айлантып отуруп убакытты албагыла да. Неге ушундай жооп бересиңер, үйрөнбөйсүңөр, үлгү албайсыңарбы? Иштейсиңерби? Кыска жооп бергенди үйрөнгүлө да. Айсаркан Нишановна, кыска жооп бергенде болот болбойт дегенде жооп болбойт да, мисалын айткандачы. Силер эмне үчүн өзүңөр иштебейсиңер? Айыл чарба министрлиги иштеш керек да ушундай азык азык түлүктүн министрлиги үстүнөн. мурдакы министрлствого караганда аябагандай жакшы иштерди жүргүзүп атат. Мамлекет тарабынан Өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы, бизде сүт жок экен деп алып, анан кийин эмнеге биздин элдин сүтүн башка жака экспорттойсуңар? Айсаркан Нишановна, бизде сүт 100% менен өзүбүздү камсыздагандан кийин сүт жок эмес да. Суу май жок мисалы да. Эмнеге биз башка мамлекеттин сүттөрүн ичебиз анда? 100% камсыз кылсаңар, социально значимый азык түлүк болсо, булар деген басын көтөрө албай 45 кылып бергиле деп суранып отурса. Айсаркан Нишановна, бул жерде мындай болуп атпайбы? 1 миллион 823 миң тонна сүттү өндүрөбүз. Переработанный мына өндүрүлгөндөн кийин 5 миллион 297 миң тонна колдонулган чийки сүттө ошол жанагы 1 миллион 535 миң тоннаны өндүрүлгөндөн кийин жанагы сыр, молочный ар түрлүү продукциясын барын жасайбыз. Мындай эле болуп атпайбы? Сүттүн ар түрлүү азыр базарда башка жакта мамлекеттен келген сүттөр бар. Жанагы самолетко түшкөндө деле эконом класс, бизнес класс деген сыяктуу да. Каалаган сүт. Күнөөнү мойнуңарга алгыла да. Айсаркан Нишановна, бизде күнөө эмес, бул жерде мындай болуп атат да. Производительдерин аз уктуңуздар. Канчадан алынат, кандай кылат, переработка кандай болуп атат. Бул жерде биз производительге дагы тиги переработчикке да тартпайбыз. Биз орто жерде турабыз. Ошон үчүн бардыгын биз багыт бергиле, сиздер көзөмөлгө алгыла, багыт бериңиздер. Сиздердин милдетиңиздер, айыл чарба министрлигинин милдети. Сиздер мына азыр уйларды продуктивности азыраак деп атат да. Уйлардын майлуулугун көтөрүш үчүн же болбосо сүттүүлүгүн көтөрүш үчүн корумду жакшыртыш керек, туурабы? Ошого сиздер багыт берсеңиздер болот да. Багыт бериңиздер. Иштеңиздер. Айсаркан Нишановна, бир мүнөт күтүп бериңизчи. Мындай болгон эмес. Мен постоянно айтам. Мен канча жылдан бери иштеп келатам. 3 жылдын ичинде айыл чарбага кандай акчалар бөлүнүп, кандай программалар болуп атат. Азыр эле айтып кетти производительдер. ФОТП деп атабыз. 25-50 миллионга чейин акча берилет. 5 жылга. Элдер деген алардын бардыгын биз барып бирикиштире албайбыз да. Мисалы, биринчиси, экинчиси КПК деп атабыз. Мына КПКдан алган акчалардын бардыгы ошол 520дан ашык алышып, мына 9 миллиондан ашык сом, 900 миллиондан ашык эме болду. Аны менен биз 3% качан болчу эле, Айсаркан Нишановна. Өкмөткө рахмат. Ушулардын бардыгы мына производительдердин бардыгы отурушат. 3%дан алганда болгон эмес мындай. Ал менен берип атабыз. Жок, жакшы. Анан кийин дагы искусственный осмеяние кылат. Мына бирөө айтып койңузчу. Искусственный осмеяние, уюн алып барып искусственный осмеяние жаса десе, жасаттырбайт. Анткени не хотят они. Биз бесплатно берип атабыз, чын айтканда. Ушулардын бардыгын жана калганчы. Эме сүттүүлүгүн деп атабыз. Суроого жооп кылбайт. Асылдуулугун жогору аталып атпайсызбы? Мына сиз тияк биякты айлантып эле сүйлөгөндү токтотуңуз. Мен точно айтып атам. Мисалы, азыр айт. Мындай да, сиз мен сизге мындай деп түшүндүрүп атам да. Мына баасы өтө низкий. Сүттүн баасы. Ошо сүттүн баасын көтөрүп, биздин элге керектүү азык түлүктү камсыз кылуу силердин милдетиңер да. Ооба, кредиттерди берип атасыздар. Бирок ошол кредит менен өндүргөн азык түлүктүн баасын, реализациясын карабай жатпайсыздарбы? Ким карайт аны? Реализацияны айыл чарба министрлиги карабайт. Жок, сиз рахмат, мындай ар кандай сөздү сүйлөй бербеңиз. Анан бул сүттүн баасын көтөрүү боюнча мен кошулам. Фермерлерге жардам бериш керек. Тем более накты азык түлүк боюнча биз өзүбүздө дефицит болуп атса сүт. Анан биз Россиянын же Казакстандын порошоктон болгон сүтүн ичип отурсак, бул мындай сүттүн баасын же болбосо биздеги азык түлүктү реализациялоо механизми туура эмес деп ойлойм да. Бул адилеттүүлүк эмес. Муну туура жолго коюп, туура багыт берип, булар менен иштеш керек. Жаны Калканович. Айсаркан Нишановна, элдин баары угуп атат бул жердечи.
Süt деген дефицит емес, süt bizde 127% bizde. Жок, жерде болбосо эле муну арзан кылып коюш керекпи? Булардын мээнети каякта калат? Жок, эми мен буларга баа коюп бере албайм, комиссионно коюлат баанын баардыгы. Азыр асыл тукумду да атабыз. Асыл тукум 2300 литрге бир уйда сагалат деп атабыз. Мына кээ бир асыл тукумду жакшыртканыбыз үчүн Чабрецте 6000 литрде берип атат. Крепост деген асыл тукумда 7300 де берип атат. Ушинтип келе атпайбызбы? Азыр искусственный осеменение бесплатно жасадык. Мында болгон эмес. Ошо искусственный осеменение жасаса, малдын породасы көтөрүлөт, анан кийин майлуулугу, сүттүүлүгү бүт баары жакшы болот. Бул фермерлер менен иштешип, мындай багыт бере аласызбы? Кандай кылса булардын азыркы суроо талаптарын жеңилдетүүгө? Ошону сүйлөйсүзбү? Берип, биз 23 кыскача эле силер көмөк көрсөтөсүңөр. Рахмат. Мен колдойм, булардын талаптары туура, буларга туура багыт берип, сүттүн баасын көтөрүп, керек болсо өзүбүздүн элибизди накталай азык менен камсыз кылуу жолдорун табыш керек. Тиешелүү органдар. Рахмат. Заводдордун атынан сүттүн баасы боюнча айтып кетсейинби? Кечиресиз, бул жерде Bir вопрос айтып кетейинби? Жок, сизге пока сөз берип элек. Мейли. Медер Өскөнбекович, сизден сураныч чакырылгандарга бир аз түшүндүрүп койсоңуз, Мен ушул элдин атынан, сүт өндүрүүчүлөрдүн атынан келдик эле. Биз сүттүн баасы кескин төмөндөп, биз ушул сүт өндүрүүчүлөрдүн ичинде бир кашык сүтүн балдарына ичирбей өткөрүп аткан семьялар бар. Ошол үйлөрдө сүттөрдүн баасы ылдый болуп, ошол баласына ичирбеген сүттүн акчасын ушул садигине, мектебине, өзүнүн үй тирилигине жумшап аткан семьялар бар эле да. Ошон үчүн мен ушул сүт заводдордон, эмелерден суранарым, сүттүн баасын түшүрбөңүздөр. Бизге стабильный кышы жайы деп бөлбөй эле, бир жылда стабильный эле бир баа коюп берсеңиздер деп элдин атынан суранат элек. Сүттүн баасы 45 болуп берсе, ошондой эле бул эмедин ичинде көптөгөн жарандар ушул тоют кымбаттап кетти, тоютту билесиздер, чөптүн баасы, жемдин баасы деген кымбаттады, сүттүн баасы ылдый болгон сайын биздин экономиканын өнүгүүсүнө биз салым кошо албай атабыз. Малды багыш үчүн дагы, ошол чөптү алыш үчүн дагы бизге ошончолук каражат, финансы каражат керек болот. Ошон үчүн бизде суранар нерселерден сүттү түшүрбөгүлө, если сүт заводунун ээлери сүттүн баасы жайында дагы мындан ары дагы түшчүдөй болсо, биз Сады Нуркожоевске, Камчы Кыдырчаевске өзүбүз келип кайрылууга мажбур болобуз. Элдин талабы ошондой болуп атат. Сүттүн баасын кармап бергиле, кышы жайы 45 болуп берсин деген эме менен келип атабыз. Сураныч ошол бир жагы сураныч, бир жагы элдин өкүлү болуп келгенден кийин ушул элдин үнүн жеткиришибиз керек. Канча деген семьялар ушул сүт менен жан сактап атат. Сүттүн иштеген ишибиз болбосо, өкмөттө жумуш болбогондон кийин ушул сүттүн баасы жетпегенинен мына мигранттар күчөп, атасы, энеси ар жакка иштеп, балдары ата эне мээримин көрбөй ар жакта темселеп калышып атат. Ошон үчүн ушул сүт менен, эт менен эл, сүт, этти экономиканы ушу карапайым эл өндүрүп атат. Ошон үчүн элди да көйгөйүн карагыла. Директор ушу сүт заводуна да кыйын болбош үчүн, элге да кыйын болбош үчүн биз талап кылабыз да, ушул сунуштарды жазайбыз. 40-45тен түшүрбөгүлө, стабильный баа, круглый год болсун деп суранып атабыз. Если түшө турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыдыршаевске, Жапаровка кайрылабыз биз. Рахмат эже, сиздин кайрылууңуз боюнча уктук. Андан кийинки сөз Тулганбаев Бактыбек Озорбаевичте, жеке ишкер, Талас Дамы жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси. Саламатсыңар. Мен Тулганбаев Бактыбек Озорбаевич, Талас Дамы компаниясынын жетекчиси болом. Мага бир 10 минут бересиңерби? Кыргызстандагы сүттүн проблемасын жакшылап айтып берейин да. Кечиресиз. Эгерде мүмкүн болсо, бир минутка эчтеке чече албайт, айта албай да калабыз, просто жеткиликтүү да кыла албай калабыз. 5 минут вакыт берели, давайте. 5 минут. Мындайда, жолдош депутаттар, мына бүгүнкү күндө чакырганыңыздарга рахмат. Бизде дагы мынакей заводко иштеткениме мен 25 жыл болду. 25 жылдан бери өзүбүз завод куруп, жаңы технологияларды алып келип, европейский оборудованияларды коюп иштеп атабыз да, мисалы. Анан сүттү бүгүнкү күндө Таласта 37тен алабыз биз. Заводко келиш
келиши менен где-то 43 сомдой болуп калат да, 43-45 сомдон биз алып атабыз заводкочу келип. Анан бул мен бияктан баштасам да, Талас областында ар бир уй, мисалы, средний уй бир күндө 8 литрден берет экен. 8 литрден берет экен. Өндүрүмдүүлүгүн көтөрүш керек да, чүйдө бир 10,5 берет экен. Средний бир күндө. Россияда 15 литр берет экен. Белоруссияда 20 литр берет экен. Бизде эң төмөндө 300 күн саалат уй, ошондо бөлгөндө Таласта 2400 литр бир уй берет экен. Бул өзү актап айтам, мындай айтканда, Европада 25 литрден ылдый уже малды соютка тапшырат да. Америкада 40тан ылдый аларга невыгодно. Анан ушу айыл чарба министрлигине ушу сүттүн өндүрүмдүүлүгүн кандай өндүрөбүз? Канткенде жанагы 3% деген кредитти берип атат, жакшы, рахмат. Акча бар, уй жок болуп атат бүгүнкү күндө. 3% сертифицированный уйларга берип атат. Ал уй Кыргызстанда жок. Европадан алып келбей атабыз. Кымбат болуп кетти. Мына 2 жыл мурун 270 миңден бир уйду алып келишкен, бир уй турган Кыргызстанга келген. Швец парусундагы 10 миллиардтар. Бүгүн ал жок. Анан ушул жагынан мамлекет бизге жардам берсе, мисалы мына Талас областында мына мисалы мен өзүм примерин айтып кетейин, эмне кылдым буга чейин? Эмне кылып атабыз? Эмне колуман келбей калды? Аны келтириш үчүн эмне керек? Мисалы мен 22-жылы Талас областынын фермерлерин чогултуп алып, Саратов областында Трудовой деген колхоз бар, акционерный общество. 13 000 баш уй гостиный уй бар экен. Казак жигит Сырым Захарович деген Байгелдинов. Ошого барып, сүйлөшүп, апарып келдим да, күнүнө 160 тонна сүт бар экен, чарбанын. Ушундай чарбаны бизге Таласка, Чүйгө, Көлгө куруп берсеңиздер жакшы болот эле да. Породаны элдер алат эле. Жаңыртат эле. Мындай 8 литрлик сүттөр уже чогураак, көбүрөөк породистый уйлар келсе, элдер дагы мындай ток болот эле деген кеп да, мисалы. Эгерде эметсе мен инициатива көтөрүп атам да, Кыргызстан боюнча фермерлерди чогултуп ошо чарбага апарып келсек болот да. Мына кече ноябрь айында биздин Таластын фермерлери барып келди, 5 миллиондон кредит алышкан 3% менен. А барса тиги чарба айтыптыр, бизге 100 торбоктон уйдан, кунайындан ылдый бизге невыгодно жөнөтүш. Барып кайра келишти, мен Чабрестен сүйлөшүп 20 башта алып бердим. Азыр бир фермерге 5 миллиондон эле берилип атат. Ушунун порогун 10 миллионго чейин көтөрүш керек да. 5 миллион деген бир 20 уй болуп калып атат. Мамлекет берип атат. Мына 1 жылдан болду, карап көрсөңүздөр болот. Мына бюджет комитети ошол 8-3%тен канча бүгүнкү күндө уй алды. Уй алган жок почти. Таласта 8 киши алыптыр. Бул көрсөткүч эмес да. Анан мен ошол келген фермерлерди мына салыштырмалуу да 40 сомдон сүтүн алам. 40 сомдон сүтүн алам ошо фермерлердин. Анткени деген мен аларга акыл айтып коюп бердим. Сүт өзү сортнеска бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү сорт болуп. Биринчи сорт деген сүт ал сагылып автоматически дойка келип акыл айтып кетишет. Мен машинем барып куюп алып кетем. Ушул 40 сом. Мен аны кышы жайы бир баа менен азыр 45 сомдон алып атам. Карабурада бир фермерим бар, Манас районунда 4 фермерим бар. Бул 4 эле фермер эмес, бул Кыргызстан боюнча көбөйүш керек ушундай фермерлерди. Анан ошол порода мына бул элдерге жетмет да породасы. Порода бүттү да, ошо породаны жаңыртышыбыз керек да бүгүнкү күндө. Мына дагы бир Таласта бир программа бар, мына Меден мырза. Биз жер үй компаниясы менен ушу 5-6 жылдан бери иштешип атабыз. Бакайыр деген айылда жер берилген. 500 баш уйга алар ошол жерге корм даярдап, 500 баш уйду алып келип, саап, анан элге таркатабыз деген ой бар болчу да. Ушуну Меден мырза, ушунун аркасынан түшүп, 26-жылда болбой калды, 27-жылга Таласта бир 500 баш ферма жер үйдүн өзүнүн сөздөрү бар. Ушунун аркасынан түшүп бир жеткиликтүү кылып бербейсиз. Мен ошол жерге акыл айтып коюп берейин да, ошол жерге мен 40 сомдон кышы жайы сүтүн алайын. Анткени деген фермердин сүтү Бактыбек Озорбаевич, жыйынтыктасаңыз, убактыңыз бүтүп. Анан эми бизге жардам керек да, мына переработчиктергечи. Мына мен салыштырмалуу айтып кетейин. Дотация берет экен Казакстанда ар бир чыгарган сүтүнө, чыгарган продукцияны сырга 200 теңге, майга 300 теңге. Эгерде завод курса, оборудование жаңы алып келсе, 25% өкмөт көтөрүп берет экен.
Мына Рахмат. бул сөзүмө эмес дагы айтып коеюн, мына Шинлайн деген компания бар. 100 миллион доллар Алматыга инвестиция кылды. Ошонун 25% мамлекет төлөп алып кетти да. Шинлайн азыр уже Казакстанда иштеп атат. Рахмат. Анан дагы бир суроо дагы бизден көйгөй да, көйгөй айтып коеюн, бир көйгөй дагы. Бизде налог на прибыль деген бар да, мисалы. Бизде уже сүт иштеткендерге дотация берсеңер, болбосо налог прибыльди алып салсаңыздар. Биз өзүбүздүн оборудованияларды жаңырта албай атабыз. Азыр как раз суроо жооп болот. Ошондо дагы Хорошо, рахмат. жооп. Рахмат.